Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздарбы? Спорт сүйүүчүлөрү, НТ Спорт каналы назарыңыздарды Ысык Көл облусунда жана Кырчын жайлоосуна бурмакчы. Мына ушул Кырчын жайлоосунда 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы ордо боюнча мелдештин финалдык оюну сиздерге сунушталат. Кыргызстан жана Тажикстан курама командасы мына ушул финалга чыгып келди. Биз сиздер менен бир сааттан көбүрөөк дал ушул финалдык оюнга күбө болобуз. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев жана ошондой эле биздин студиябызга келген кадырлуу коногубуз ордо боюнча Кыргызстандын курама командасынын ага машыктыруучусу Жаныбек Айталиев. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Ошентип финалдык оюнга Кыргызстан жана Тажикстан курама командасы чыгып келди. Булар оор баскычтан өттү. Булар тайпалык оюндарда болчу. Кыргызстан менен Тажикстан курама командасы эки подгруппада бөлүнүп, эки подгруппанын көч башы болгон. Кыргызстан А подгруппасыныкы, Тажикстан Б подгруппасында. Кыргызстан А подгруппасынан азыр финалга жетип келди. Тажикстан болсо Б подгруппасынан финалга келишти. Азыр ушу эки команданын беттеши. Ортого азыр калыстар чыкты. Калыстар ушу ат калчоо менен азыр оюн башталат. Ошондо ат калчоо деген кимиси ошондон утса, ошол команда биринчи баштайбы оюнду? Азыр эки команданын капитан командалары ортого чыгып, сол чүкөдөн ортодон ат алышат. Аты турган команда оюнду баштайт. Бул ошол оюнду баштаган командага преимущество деген баягы артыкчылык берилет да адан. Себептен баягы топтолгон чүкөнү атып башташат да, топ атып баштайт. Тажикстан курама командасынын капитан командасы Абдуллаев Сулайман, Кыргызстан курама командасынын капитан командасы Касмалиев Майрамбек деген жигит. Бул эки команда тең калпак кийип жүрөт да, анан бул эреже негизи ошондой да. Эми баягы өзүнүн улуттук баш кийим болгону ошону кийип атат. Мына Тажикстан курама командасынын кара кийимчендер Тажикстандыктар бар. Кызыл кийимчендер биздин Кыргызстан курама командасы. Азыр ошондо калчоодон кимиси утту? Азыр ортого калыс чыкты. Шерматов Абдылда деген башкы. Азыр ошол оюндун башкы калысы. Улуттук даражадагы калыс. Окшош болуп калды окшойт биринчисинде. Жок, коно элек. Бирөөнүн аты турду. Азыр аттарын келип карашып таанышат. Кыргызстан командасынын аты туруптур. Булар чүкөдөн кантип айырмалады? Кимиси өзүнүкү экен? Өздөрү алып атканда эми бир жеринде кичине белгилерин карап коюшат. Ошону менен таанышат да аттарын. Азыр ушу Кыргызстан командасы оюнду баштайт. Бул жерде жалаң жолдун болушу гана да туура, чүчү кулак сыяктуу эле да кимиси. Кимисинин аты туруп кетсе, азыр эгерде Тажикстан курама командасынын аты туруп кеткенде бизге кичине кыйынчылык жаратмак. Себеп дегенде булар абдан аткычтар экен. Азыр өз оюнда көрөсүздөр, өзүңүздөр көргөндөй. Азыр Кыргызстан курама командасы кичине өздөрүнүн эметип оюнду башташты. Ушу эреже тууралуу кененирээк айтып отурсак, анткени ордо оюну Кыргыздын улуттук эң байыркы, тарыхы бай оюну болгону менен эфирден калың элге дайыма жете бербейт да. Ошондуктан азыр уткандан кийин бир команда жалаң атып чыгат, ар бири. Ошол эреже тууралуу айтып. Азыр аты турган командага ар бир оюнчуга 3төн эме берилет, атканга уруксат. Ошондо бир команда 21 оюн атат да, ар бир 3төн атканда 7 оюнчу атат, бирөө алмаштыруучу оюнчу деп ал эз алып турат. Эгерде травма же болбосо чарчап калган оюнчу болсо алмаш ойнойт да, замен дегендей. Демек жалпысынан командада 8 оюнчу. 8 оюнчу, 7 оюнда ойнойт, бирөө алмаштыруучу оюнчу болот. Кыргызстан командасы топту 5-6 атыш болуп кетти. Топко тийгизе албай атышат. Дагы тийбей калды, капитан командасы атты. Азыр Моңголдоров Кубанычбек деген 6-номердагы абдан күчтүү оюнчу Кыргызстандын атып топту ачып берди. Аралыгы канча ушул ортодогу радиусу дейбизби? Канча аралыктан атып атышат азыр? 6 метр. Негизи 12 метр да, 6 метр борбордон чейинге чейин 6 метр. Атып атат азыр 4-номердагы Данияр деген жигит. Упайлар кантип эсептелет мына ошол? Ар бир
чийинен 6 метр 12 метрлик чийимден чыккан чүкөлөрдү калыстын алдына апарып тизе берет. Ар ким өзүнүн Кыргызстан жагына, Тажикстан өз жагына ушинтип эки жакка тизилип, аягында ушул чүкөнүн эсеби менен оюн өтүлөт. Оюнга 2 саат убакыт берилет ар бир оюнга. Кээде оюндар ар кандай бүтүп калат. Кээде жарым саатка жетпей бүтүп калат оюндар. Кээде ушу 2 саат толук ойнолот. Эгер күчтүү оюнчулар болгондо, мындай колу келип, абдан эме болгондо, ошо жарым сааттын ичинде оюнду бүтүрүп койсо болот да. Мында тактикалык жүрүштөрдөн көз каранды. Мисалы үчүн футболдо бир команда коргонууга өтүп алса, экинчиси гол киргизе албай кыйналат эмеспи? Мында андай эмеспи? Мында дагы ошондой. Азыр мисалы үчүн эгерде Тажикстан курама командасынын аты туруп кеткенде, биздин азыр Кыргызстан курама командасынын атып аткандарын байкасаңыздар, бир жакты карай атып атпайбы? Нар жагы баары таза. Ушул жакты карай атып атат да. Себеп дегенде бир жак бетин таза ачык коюп, баягы чабуулга өткөнүнө, мындайча айтканда, абдан жээкке жакындап келген чүкө, алда жээкке чыкпай калды да бир 20-30 сантиметр жетпей, жарым метр, 1 метрге жакын ушундай чыкпай калган чүкө, муну кадамык дейт да. Ушундай муну чабуулчулар бар. Атай муну кадап түшөт. Чүкөсү чыгып, томпою ичке түштү. Ичке түшкөн себеп деген бул 40 сантиметрдин ичинде болуш керек да. Ар бир чүкөгө байланып туруш керек. Ошондо муну черткенге отуруп чертет азыр. Экинчи номурда Майрамбек уулу Нурсултан деген ордочу чертип атат ушинтип. Бул тактикалык жүрүш, демек ушинтип бери бир аз чачып туруп, ал жактан четинен бирөөсүн атып туруп, анан ортого кирип келбейди? Ортого кирип, анан ушинтип черте баштайт. Азыр мына кармап чертип атат, сабап чертүү дейт. 3 чүкөдөн нары карай чертиш керек да, бир отурганда чүкөсү чыкпай калды, 3-чү чүкөсү. Азыр дагы мына 6-номурдагы Монголдор Кубаныч деген бул дагы чабуулчу, өзү сол колу менен ойнойт. Абдан күчтүү оюнчу, Көлдүн жигити. Бул курама командага ар кайсыл региондон келдиби же кайсыл команда Кыргызстан чемпионатын утса, ошол команда улуттук курама команда болдубу? Уткан команда курама команданы түптөйт да, негизи. Уткан командадан 4 күчтүү оюнчуну алып, анан калган экинчи орундан 3 оюнчу, 3-үчү орундан 1 оюнчу. Ушундай күчтүү оюнчуларды алып атайын топ эмеге чыгасы, мына бул чертип атат азыр. Бул 6-номердеги оюнчу Монголдор Кубанычбек деген жигит. Лидер оюнчулардын бири. Лидери, алдыңкы чертмекчи. Ушул колу келген убакта ушу бир отурганда бир 40-50 чүкөгө чейин чертет да. Ар бир муну чертип атканда муну 40 сантиметрдин ичинде туруш керек да чүкөсү. Четтеги чүкөлөрдү ушинтип кагып алат. Сологой, анан сологой эмес оюнчулардын айырмасы же ал көп деле командада баягы эгерде сол кол, оң кол болуп эки күчтүү оюнчу болсо абдан жакшы да. Себеп дегенде бул экөө тең азыр. Майрамбек уулу Нурсултан, Монголдор Кубаныч деген ушу Бишкек шаарынын курама командасынын мүчөлөрү да. Кыргызстандын курама командасын түптөп аткан жыл жигиттер да. Себеп дегенде баягы чүкөлөр чачылып атканда бир жагы оң жагы чачык болуп калса, сол колго ылайыктуу болуп калат да. Солго отурганда тескери отуруп алып чертет да. Эгерде сол жагы туура эмес болуп калса, анда оң жагына отуруп алып тиги чертет. Ошондой тактика менен булар ойношот да адам. Албетте бул командалык оюнда мына ушул Кыргызстан курама командасын жа ата-атаса куту сүйнөт дейт. Баарын тааныштырып койсок, 1-номер менен. Азыр мына 1-номурда Сүйүнбеков Кубан. 2-номурда 3-номурда Касмалиев Майрамбек, номуруна карай. 2-номурда Майрамбек уулу Нурсултан. 4-номурдагы Искендеров Данияр деген жигит. Азыр 5-номурду сатып атабы же азыр эз алуудагы дейм. Айтып бериңиз. Эсенбек уулу Эркинбек. 6-номурда Монголдор Кубанычбек деген жигит. 7-номурда Акматов Кадырбек, 8-номурда Ашыралиев Кубан деген жигит. Азыр кайрадан Монголдор кадаган жатат. Чүкөсү чыкпай калды, көрүнөт. Чыкпай калып турду, жакын чийимге жакын барып жарым метр, 1 метр жетпей жатып атат. Ушул оюн кырчында болуп атты. Кызыккандар өтө көп болдубу? Ар кайсыл өлкөдөн келгендер, жөн эле көрүүчү катары келгендер мисалы үчүн. Көрүүчүлөр көп болуп атты. Мына тегеректе айланада тургандардын көпчүлүгү эле көрүп атасыздар го. Мына туристтер жүрөт. Америка
Чехословакиядан көп жактан келген кишилер, өзүбүздүн Кыргызстандан абдан көп болуп атат. Азыр биздин жаныбызда дагы, коңшу жерде дагы 3-4 орунга оюн болуп атат. Ал жакта да көп кишилер ушу тегеректеп тургандардын баары ушу көрүүчүлөр да кызыгышып, карашып, оюнду көрүшүп атат. Бул Ордо оюнунда бир эле арена эмес, демек мындан башка дагы ойной турган жер бар. Дагы бирөө бар. Эки эмени атайын биздин эмебиз ушинтип тигип жасап беришкен. Ошондо 2-сентябрда башталды. Ордо жана тайпалык оюндар башталды. 2-сентябрь келүү күнү болду. 3-сентябрдан башталды да бул оюн. 3-сентябрда башталып, оюн башталды да. Канча күнгө? Ошондо 3-4 күнгө созулду. 6-сында финалдык оюндар, ушул 6 күнкү оюн. 6-сындагы финалдык оюндар. Анда биз ушул Кыргызстан курама командасы финалга кантип чыккандыгын эсиңиздерге салып өтөлү. Кыргызстан бул Чехия, Монголия жана Россиянын Москва облусунан келген. Ошол 4 команда менен бир болчу. Бул жакта байкасак, мына бир топ ири эсептер менен уткан көрүнүштөр бар экен. Мисалы үчүн Чехиянын 159-37 деген упай менен утуп кеткен. Ошондой эле андан кийин Монголия менен 66-2 жана Россиянын Москва облусунан келген курама команданы 94-17 менен жеңип, жалпысынан чүкөнүн саны бул упай болуп дагы эсептелеби же мына 319? Чүкөнүн саны бул мындай эле жазылып турат да, упайы мына 7 упай менен финалга чыкты да. Биринчи орунду алды өзүнүн группасында. 7 упай менен. Утканга мисалы үчүн 2 упай берилсе. Утканга 2 упай, утулганга 0. Анан кантип 3 оюндан кийин 7 упай болуп кетти да? Муногу Монголия менен Монголия менен ойногон команда 66-2 деп атпайбы? Муну жана айтып атпайбы, оюн башталганда ушу колу жүрүп кеткенде оюн 15 мүнөт, 20 мүнөт, жарым саатка жетпей эле оюн бүтүп калат деп. Ошо бир эле ат калчок аты турганда, азыркыдай болуп аты турганда баарын тазалап алып кеткен да. 63 күнү алып кетти. Анан ортодо хан калган. Анан ханды дагы чертип кетти да. Анан Монголияга кайра салып берет. Салып бергенде Монголия жандыра албай калса, ошо менен 3 упай берилет да бул жерде. Муну малактык деп коет да, өзүнүн эмеси боюнча. Бул мына ушундай 3 упай менен Кыргызстан демек жеңишке ээ болгон. Мындай учур башка убакта катталган жок, башка командаларда болгон жок. Бир эле Кыргызстан менен ушу Монголиянын эмесинде болду да. Ошентип демек Кыргызстан курама командасы 7 упай менен биринчи орунда чыкты финалга. Ал эми Тажикстан, булар Б тобунда Россия, Америка Кошмо Штаттары жана Казакстан менен. Россия Свердловский область да бул. Ушулар менен өзүнчө бир подгруппа болушту да. Тажикстан Казакстанды артта калтырып койду. Тажикстан подгруппадан экөө Казакстанды Тажикстан утуп алды. Ошондо Тажикстан менен Казакстан демек 27-87. 85-27 менен бүткөн экен да. Ал жакта кадимкидей эле айгышкан күрөш жүрүптүр, Ооба, алар абдан ойношуп. Буга чейинки мына көчмөндөр оюндары азыр 3-чү ирет өтүп атат да. Ошол биринчи көчмөндөр оюндарында 2014, экинчи көчмөндөр оюндарында финалга баарында Кыргызстан чыкты туурабы? Андан башка да кайсы командалар чыкты эле? Анда деле ушул Казакстан, анан Россия, Тажикстан. Ушу Тажикстан ушу көчмөндөр болуп келгенден бери ушу 3-чү орунду алып келип атат. Ушу 3-чү ирет 3-чү орунду Тажикстан курама командасы алып атат. Бу да 2-чи орунду алды да. Буга чейин 2 жолу 3-чү орунду алган. Катуу даярданып келишкен. Булар өзү абдан биздин Тажикстандагы кыргыздар өздөрү баары кыргыз, бирок Тажикстандын дарандары да. Тажикстанда жашаган, ошол жакта чоңойгон. Ошол жакта төрөлүп, ошол жакта ата бабасы менен ошол жакта жашаган. Россияда деле кыргыздар болсо керек арасында. Ооба, Россия курама командасында жалаң ушу биздин өзүбүздүн кыргыздар Россиянын жарандары менен. Бирок мен кызыктырганым Америка Кошмо Штаттары менен чехиялыктар да. Алар кантип даярданышат, каякта даярданат, кантип келет? Сиздер менен тыгыз байланышта болуп турабы негизи ал жактын? Бул көчмөндөр башталганга чейин биз менен байланышып, атайын биз Чехияга ушу чүкөлөрдү, томпойлорду дайындап Чехияга жиберип жибергенбиз да. Барып аткандардан ушу башка спорттун түрлөрү ушу тияка чыгып атканда ошолордун машыктыруучулары менен, ошолордун жетекчилери менен сүйлөшүп, ушундай дегендерге ушуларды ала барып жеткизип берип коюңуздар, суранып атат деп. Алар өздөрү ошол жактан ошол эмелерди алып даярданышып,
Бул жака дагы келгенде Чехословакиянын командасы, Америка Кошмо Штаттарынын командасы эртерээк келишип, бир базар 5 күнгө чейин өздөрүнүн каражаттары менен келишип, атайын дайынданышып, бизди эметишип, биздин баягы сбордо жүргөн жерибизге чейин барышып, биз дагы ушу көрүп алалы, дагы бир сыйра жакшылап үйрөнүп алалы деп. Интернеттен баягы техникаларын, тактикаларын баарын өздөрү кандай кылып эмес, эмне болгондо жидик баарын өздөрү үйрөнүшүп алып, анан атканды кандай болуп атыш керек, каякта карай атыш керек, баардык эмелердин эрежелерин бүттүгүн бизден келип үйрөнүшүп, ушу саналуу эле күндөрдө бир үйрөнүп алды десек болот да, ушу Чехословакиянын командасы. Бирок алар 4-орунду алып калды, өз тайпасында. Чехия ошондо 4-орунду алдыбы? 3-орунду алды. Монголияны утуп алган турбайбы? Монголияны утуп алды Чехословакия. Монголияда бул улуттук оюндун түрү болуп эсептелеби жана алар деле көчмөн эмеспи биз сыяктуу? Монголиядан келген ушу монгол жарандар менен биз менен ушу ордо ойноп аткан эмелер менен сүйлөшүп аттык. Аларда баягы ушу чүкө оюндары бар экен, башкача ойношот экен да. Чүкө менен чүкөнү ойнойт экен. Чүкөдөн алыс эмес экен да, негизи ойношот экен чүкөнү. Бирок ордо эмес, башкачараак ойношот экен, бирок Россиянын эмеси менен, Россиянын Свердловской областы менен Чехословакиянын эмеси 5-6 орунга ойношту да. Россиядан келген жалаң ушу Свердловской областынан келген биздин Кыргызстандын эмелери Россиялык жаран да. Ошолорду чехтер утуп алып 5-орунга чыкты. Охо. Ошондо алар демек Монголиядан өтүп кетти, Россиянын Свердлов областынан өттү. 5-орун абдан жылыш бар. Булар дагы абдан эмеси таң калыштуусу, булар кетип атканда биз ушу шаарга келебиз, биз баягы жыйналып амтимиктеп анан келгиче биз силерди күтөбүз. Келгенден кийин бизге дагы чүкө, томпой бергиле деп атайын күтүп турушуп кетпей, келип биздин федерация атайын алып барып берип, чүкө томпойду алып кетишти да, дагы биз дайынданабыз деп кетишти. Азыр көчмөндөр оюндарынан сырткары дагы ордо боюнча кандай турнирлер өтүп турат? Көчмөндөр оюндарынан тышкары эл аралык алтын томпой деген биздин кубогубуз бар. Ушул өтүп турат. Быйыл көчмөндөргө карата биз өткүзө албай калдык. Эмки жылы буюрса 2019-да буну өткүзөбүз. Буга ушул келип аткан мамлекеттерди чакырабыз, булар келишет. Эл аралык турнирибиз бар, абдан чоң турнир өткүзүп турабыз. 3-4 жолу өтөт го, эми өткүзсөк. Ушу көчмөндөр оюндарынын деми менен, ошонун ыргагы менен ордо деле кадимкидей кулачын жайып атат да, жаңы өлкөлөр кошулуп дегендей. Жаңы кетип, Монголия кошулду быйыл, Чехословакия кошулду. Көп командалар уже кошула баштады да. Буюрса акырындап отуруп, бу дагы жакшы деңгээлге жетет деген ойдобуз. Албетте бул жаңы деңгээлге көтөрүлүш керек. Мисалы үчүн азыр мына Кыргызстан 21 жолу атты, андан кийин кайра тажикстандыктар атып, кайра кыргызстандыкына азыр өттү. Убакыт кенен бул жерде 2 саат. Ушу ортонун баары дагы 5-3 калгыча атышат да, 5-3 калганда гана оюн токтоп, хан деп коет, ушу хан чертет. Ханды чертип алган команда, кайсы команда ханды чертип алса, оюн чүкөлөр кайра эзептелинип чыгып, ортого салынат дагы, кайра оюн улана берет. Ханды чертип алган команда оюнду баштайт да. Ошол баштайт. Оюнду баштайт. Ушу 2 сааттын ичинде канча жолу хан чертилсе, оюн жүрө берет ошондо. Ортого 68 чүкө салынат. Хан менен ушу 70 деп эзептелинет да. Хан 2 чүкөгө жүрөт деп коет. Ошо буюрса ордон жаңы деңгээлге чыгарыш керек дегеним бул албетте эреже өзү баары сонун. Мисалы үчүн азыр кимде канча упай бар экени экрандан чыгып турса, андан да жакшы болмок да. Менин түшүнүгүм боюнча албетте азыр Кыргызстандын алдыда барып атат, упай жагынан. Ооба, Кыргызстан азыр алдыда. Мындай эстеп көрсөңүз, сиз башкы машыктыруучу, ушул Кыргызстан курама командасынын ага машыктыруучусу, ушундай учурда канча айырма болот деле мындай болжол менен? Азыр биринчи айлампада Кыргызстан 21 чүкө чыгарды, Тажикстан 11 чүкө чыгарышты. Азыр экинчи айлампа башталды. Азыр оюн жүрүп атат. Биринчи Тажикстан курама командасы 11 чүкө чыгарып, өздөрүнүн оюнун жыйынтыктады да, биринчи айлампасын.
азыр мына Кыргызстан курама командасы атып атат. Ортого кирип алды. Чыкпай калды. Чыга албай калды. Бул 1-номерда Сүйүнбек Кубан деген Ысыкөл областынын жигити. Ортого байлана албай калды. 6-номердагы Моңголдор Кубаныч. Ошо Кыргызстандын өзүнүн ички турнирлеринде канча команда катышат? Кыргызстанда баягы республикалык деңгээлде, өзүнүн республикалык деңгээлде 7 область, 2 шаардын курама командалары. Курама команда болуп келишет. Областтан өзүнчө бир курама команда болуп келишет. Бул жакта абдан оюн абдан курч мүнөздүү өтөт да. Негизинен абдан катуу таймаш болот. Но көчмөндөрдүн алдында дагы көчмөндөргө тандоо курама команданы тандоо эмесин өткүздүк да. Ошондо дагы абдан катуу күчтүү оюн болду. Финалга 1-2 орунга эки тайпага Кыргыз Бишкек шаары менен Талас областынын курама командалары финалда ойношуп, Бишкек шаарынын курама командасы утуп алды да. Ошо менен көчмөндөрдүн эмесин түптөп азыр Кыргызстандын курама командасын түптөп өшкөн ошо. Азыр Майрамбек уулу Нурсултан деген чабуулчубуз чертмекчи байлана албай калды. Булардын өзүнүн эмеси бар, күчтүү жактары бар да. Бирөө мисалы үчүн жанагы жакын ичине кирип туруп атып атпайбы? Ошону кантип атат дедиңиз? Ортого түшүп чертет да. Чертет. Кээ бирөөлөр ошондон күчтүү, кээ бирөөлөр алыстан күчтүү ушундай болобу же баары эле универсалдуу бирдейби ар тараптуу? Себеп дегенде бул оюнда баягы командный оюн болуп атпайбы? Могунда алыста абдан тоскоол берет да, мындай ичке отура албай, жете албай, монтип отуруп, тизелеп отуруп чүкөн алыш керек да. Ошого атайын атмакчылар болот да. Чекеде чүкөлөрдү, алар мерген сыяктуу мергенчилер. Чекеде чүкөлөрдү ошо жылдырып же чыгарып, ортого жакын жылдырат, жок кылат да. Просто барып бийи тартып келсең болот. Бийин дагы чыккан сайын тизе беребиз да. Анан ошентип туруп, анан ортого бирөө кирип тазалап баштайт. Анан ортого кирип, баары дык жагынан азыр бир жагынан тоскоол болгон чүкө болсо айтат, тигини ичине алып сал, мен отурганга тоскоол болуп атат деп көргөзүп айтып турабыз. Азыр Данияр деген жигитибиз Бул деле мындай көчмөндөр эме сыяктуу да, көкбөрү сыяктуу. Мисалы үчүн көчмөндөр оюндарындагы тайпалык оюндарга караганда, мисалы үчүн бизде ушул Акулат майданында командалар бири-бирине ойногондо аябай жогорку деңгээлде өтөт да. Мында деле демек көчмөндөр оюндарындагы ушул мелдешке караганда Кыргызстандын ички чемпионаты жогорку деңгээлде өтөт окшойт, Кыргызстандын ички эмелери себеп деген анда командалар абдан күчтүү, баары эле ушул курама команда ойноп аткандай ойнойт десем мен жаңылышпайм. Баары ушундай эле ойношот. Абдан күчтүү аты турган команда. Мына Кадам менен кайра ичке түштү 6-номердагы. Бул демек Кубаныч Моңголдор Кубаныч. Сол жагына отуруп алып туруп чертмекчи, чертет. Ар бир черткенде ушу 20 см, 40 сантиметрге байланып туруш керек да. Черткенде ушу чүкөдүн томпою алыстабаш керек. Черткен сайын ошого туура келип, жакын барып туруш керек да. Муну азыр кармап чертип атат. Дагы жыдып алды. Ташты чертип алды. Таш бар экен. Ушул аянт кандай болушу керек? Аянт атайын таптап, тегиздеп, анан кичине кумдан сээп, жер батыраак жарылып кетпейт да. Оюнга абдан ылайыктап жасаганбыз муну да. Атайын технологиясы деле жок, жөн эле мындай. Технологиясы бар атайын. Муну себеп дегенде баягы постоянный ордо кыла турган болсок, муну эметип алдына жерди казып, алдына акиташтан таштап, себебинен чөп өсүп кетпесин деп, анан кайра үстүнө таштан таштап, анан кийин отсептеп, кумдан таштап, аралаштырып, анан топурак, анан кийин эң основнойуна келгенде 80% же 70% топурак, 30% кум кылып туруп, аралаштырып туруп, анан жерди тегиздеп, анан таптатып, азыр Ашыралиев Кубан деген бу дагы чабуулчу, чертмекчи, мындайча айтканда баягы отуруп азыр чертип атат. Сиз айткандай мына бирөөсү сологой, бирөөсү оң болсо, мына бул азыр бери жагынан отуруп атат. Бери жагынан отуруп алып чертип атат. Четтеги чүкөлөрдү ушинтип кагып алат. Кагып алганда дагы бир чүкө чертип туруп, анан кийин бир чүкө черткенден кийин кагыш керек да. Мунун өзүнүн эрежеси бар да. Айтсаңыз ошолор тууралуу
кандай дейсиз, бир чүкөнү чертип туруп ишке андан кийин түшкөндөн кийин бир чүкө черткенден кийин өйдө туруш керек да. Өйдө туруп, анан кайра отуруп, анан кийин сабаса болот да. Бир отуруп алып 10-15 колуң жеткенге чейин чертсең болот, турбай. Азыр бул эмнени чейнеп атат бул жерде? Азыр бул кайра аркага жеткенге көрүнүштү. Аркага жете аламбы деп. Азыр үстүнө өтүп кетейин деп атат, мынакей үстүнө өтүп кетти. Өзүнө ылайык деп атат да. Азыр үстү жагына өтүп арпадан чертейин деп атат. Кийин кайра ушул сол жакта 3 чүкө калбады, ошол жакка келе аламбы деп жана ошону карады да. Азыр мынакей бул жакка келди. Азыр мына четтеги чүкөнү бир чүкө чертип албады. Азыр ханды калыс ортодо калыс ханды карап атат. Хан жылып кеткен жокпу деп. Жок, жылган жок. Ал жылып кетпеш керекпи? Жылып кетсе, ошо хандын жанынан чүкө черткенге болбойт да. Хан менен тетиги ортодо быдымык деп коебуз. Быдымыктан чүкө өтпөш керек, колду өтпөш керек, томпойду өтпөш керек да. Анын ичинде кичинекей тегерекче барбы, айланпа барбы анын жанында? Жок, жанагы эле алдагы желекче турбайбы? Сары жип көрүнүп турбайбы? Бул быдымык деп коебуз да. Быдымыктын жанында хан, анан хандын айланасында мына чүкөлөрдү желдеттери кылып түзүп атпайлыбы? Бул багы ушундай биздин. Ошого токтолсоңуз, негизи ордонун келип чыгышыбы же мындай кыскачачы? Бул бизде багы тарыхта айтылат, Манаста деле айтылат го, багы Манас өзүнүн жигиттери менен жок аттанарда ушу ордо ойноп, кеңеш куруп алып, эметкен муну багы мындай карап турсаңыз эле багы чийгенди чептеп коюп, анан ортосундагы багы ханы менен жигиттерин, желдеттерин тизип коюп, анан сырттан чабуул койгон сыяктуу болуп атпайбы? Мунун кадимкидей бир аскердик жактан жоокердик өзүнчө тактика сыяктуу болуп атат да бул. Анан жээкке келип калган тигилердин баягы тыңчылар жээкке келип калса, ошону өлтүрүп ичке кирип барып, иштен чертип, болбосо сырттан атып өлтүрүп, ушундай сыяктуу болуп атат да бул немеси. Жана азыр демек 21 жолу ат элек азыр, 3. Аны кимдер карап турат? Тигин отурган ортодо жерде калыс отуруп жасап атпайбы? Тигине деп. Саны канча ошо калыстардын? 3 калыс турат азыр ар бир оюнда. Ар бир оюнда 2 калыс 2 жагында турат, 1 калыс ортодо жазып турат, жерде отуруп, столдо отуруп. Ар бир оюнчунун атканын, чыкарган чүкөсүн белги коюп. 2 четтен 2 калыс карап турат оюндун жүрүшүн. Жыдыганда жыдытып. Азыр дээрлик соңуна жакындап калды окшойт эми. Кыргызстандын оюнчулары атып бүттү. Эми Тажикстан курама командасы баштаган атат азыр оюнду. Эми ушул Тажикстан оюнчуларын да бир атап өтсөк да. Биринчи номурдагы капитан командасы Абдуллаев Сулайман деген киши экен. Мына азыр Абдуллаев Сулайман атат. Булар абдан аткычтар болот экен да. Ушул бириндеп турган чүкөлөр буларды чертпейт экен. Жалаң эле атышат да, четтеги чүкөлөрдү булар абдан мергенчи болушат экен. Булар демек өздөрүндө ошентип ойносо керек. Өздөрүндө ушундай оюн ойноп экен, атышып ойношот экен да булар. Аткан сайын кур кетпейт да, бир оюнда бир чүкөнү жок дегенде чыгарат. Экинчи номурда Алиев Азизбек деген жигит экен, Эсенгелди уулу Айбек деген экен. Үчүнчү номурда 4-чү номурда Алиев Мухамбет дейт экен. 5-чи номурда Жусупалиев Бекташ деген экен. 6-чы номурда Маманиязов Алмаз деген экен. 7-чи номурда Жоошбаев Маманур экен. 8-чи номурда Рахматуллаев Улан деген жигит экен. Булардын машыктыруучусу өздөрүнөн келген машыктыруучу же келип өздөрүнөн келген. Булардын машыктыруучусу менин түшүнүгүм боюнча мындай экен да, булар өздөрүндө жакшы ойнойт, чыныгы аткычтар, бирок тактикалык жактан алсызыраак окшойт деген ой келип атат да. Булар деле мындай экен да, күчтүү команда Кыргызстанда негизинен булар көп жылдан бери Кыргызстан командасы менен беттешип атпайбы, алтын томбойго да келишет. 2014 көчмөндөргө да келишкен. Мына булардын өздөрүнүн Б тайпасында ойногондо, подгруппада мына Казакстан менен ойногон жерлерин деле карасаңыз, 63, 85 чүкө чыгарышкан да.
Одан күчтүү ойношкон булар. Азыр мына Кыргызстан командасы баягы кичине күчтүүрөөк болуп, ортодо чүкө көбүн чыгарып кетип, чүкө биринде ас калбады. Ошого карата булар дагы кичине кыйналып неметишип атат да. Болбосо булардын аты туруп кетип баштаганда булар деле кыйынчылык жаратмак экен бизге. Демек, чындап эле алар биринчи баштап калса бир топ эле кыйынчылык жаратмак экен. Ошондо бул оюн түздөн түз ошол аттын туруп калганына көз каранды болуп калабы ошондо. Эгерде аудан эки күчтүү команда болсо, ушул аттын турушуна көз каранды болуп ошол таасир берет экен. Ошол таасир берет. Кээде болот ушундай эмелер, өзүбүздө Кыргызстанда ойноп атканда ушу күчтүү команда аты туруп кеткенде дагы немесе ушу хандан келип жандырып кеткендери болот да. Ханды чыгарып бирден оюн атып калышат да. Бирден оюн атканда тигилердин уже 30, 33, 34 чүкө запаста салынбайт да, столдун үстүндө калат калыстын жанында. Ошо 35 эле чүкө салынып, ошо 35 чүкө менен бир хан менен бир эки чүкө хандын жанында жолдошу менен салынат. Ошо 37 чүкө менен эле кайра оюнду убакыт 2 сааттын ичинде кайра жандырып, кайра айлантып кетишет да. Анткени ушул хан аркылуу кийинки оюнду өздөрү баштап кетет. Өздөрү баштап кетип, оюнду кайра түздөп кетет да. Демек, баары бир күчтүү болсо, иш жүзүндө мына ошол өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтсө баары болот экен. Кайра ошондой баштап кетет. Эки миң 14-жылы эки кыргызстандык команда финалга чыккан, биринчи жана экинчиси. Ордодо ошондой. Анда канча команда эле жалпысынан? Анда менимче 6 команда болсо керек эле. 6 команда. 6 команда болсо, Тажикстан, Казакстан, Америка Кошмо Штаты келген. Менимче Россия келди. Россия субъектилер болсо керек эле. Субъектилер келсе керек. Ушу 6 команда келген да анда да. 2 жыл мурдасындачы 2016? 2016да бир эле Кыргызстандан бир эле курама команда чыккан. Ошондо Казакстан чыкты беле финалга 2 жыл мурда? Жок, анда да Тажикстан менен ушу Тажикстан, Кыргызстан, Россиянын Московский, Свердловский области чыккан да. Казакстан эмне анчалык алсыз ордодо? Аларда улуттук оюн, аларда деле улуттук оюн да ордо же? Жок, Казакстанда ушу асык оюндары деп ойношот, алардагычы. Бирок оюну башкача да, алардыкы. Биздики болду. Казакстандыкы ушу асык оюндары деген өздөрүнүн оюндары бар, атайын федерациясы бар. Алар да ушу биздин элдештерине чакырып турат. Алардыкы чүкөлөрдө эле ойношот да, чүкө менен чүкөнү атап эле ойношот. Анда ушул биздин ордонун эрежелерин ким иштеп чыкты эле? Бул башынан эле ушундай эреже менен келген эмес да, өзгөрүүлөр болду да. Ооба, бул өзгөрүү болду, адам өзгөрүүлөр көп эле болду. Себеп дегенде бул баягы Ордо федерациясы түзүлүп атайын. Бардык ушу биздин 7 область, 2 шаардын командалары ойноп жүрүшкөн деп атпайм. Ошол жерден ар бир команданын да ойноо башка, кээ бир областтарда башкача ойнойт да. Ана ошолордун баарынан келип туруп бир жыйынтыкка келип, кереги жокторун өтө баягы эмелерин алып салып, баягы элге түшүнүктүү, жакшы жеткиликтүү кылып баарын калтырып туруп атайын ушул эмен эрежени иштеп чыгып атайын бунун китебин да чыгарып, ушул эреже менен ойнолуп келатканына 15 жыл жылдай болуп калды да. Ушул эрежеге баары токтолуп, азыр элдин баары ушул эреже менен ойнойт, ордо ойногон ордочуларыбыз. Кыргызстан бардык регионунда даярданганда дагы ушул орток бир эреже менен. Бир эреже менен Ордо федерациясынын атайын иштелип чыккан эреже менен ойношот. Эми Туркияда болот, мисалы үчүн кийинки 4-көчмөндөр оюндарычы. Анан алар азырынча келип кызыгып, сурап деме кылганы барбы же азырынча тынч эле? Ал жагынан кабарым жок. Ал жагынан азырынча жок. Ошондо бул жерде чабуулчу же коргоочу деп бөлүнбөйт, мисалы үчүн кантип оюнчулар? Атмакчы, чертмекчи. Аткычтары деп койсо, аткычтарыбыз баягы топту жайып, жээкти алыстап, абдан тоскоол болгон чүкөлөрдү атып жылдырып эмет берет. Чертмекчилерибиз ушу жээкке жакын келген кадамык деп коебуз, же болбосо тоормак деп коебуз. Тоорупчу болот. Када бичке түшүп, ошону иштен чүкөлөрдү чертет да. Атмакчыларыбыз ошолорго шарт түзүп берет.
Ошо кимдер атмакчы биздин курамадагы командада? Бул жерде азыр атмакчы Сүйүнбеков Кубан, Касмалиев Майрамбек, Искендер Данияр, Эсенбек уулу Эркинбек, Акматов Кадырбек, булар жалаң ушу бизге шарт түзүп берген биздин атмакчыларыбыз. Бул жерде Майрамбек уулу Нурсултан, Моңголдоров Кубаныч, Ашыралиев Кубан деген 3 жанагындай катуу чертмекчилерибиз бар. Булар ушу бир отуруп колу келген убакта бир отурганда ушу 40-50 чүкөнү бир эле отуруп чертип салат да. Жалпысынан канча чүкө болот дедиңиз? 68. 68 чүкө салынат. Ошол көп чүкөнү чыгаргандын эмненин негизинде? Кол күчтүү болуш керекпи же булар жана айтып атпайсызбы, мисалы үчүн бири 40-50-нү чыгарып салат депчи, эмне үчүн 68-ди чыгара албайт дегенде? Же чачылып кетет дейсизби? Баягы чертип атканда кээ бирде 2 чүкө, 3 чүкө жанаша жатып калат да. Анан ошол убакта черткенде кээ бир убакта үчөө тең чыгып кетет, кээ бир убакта экөө чыгып, бирөө оңтойсуз жерге барып жатып калат да, алысыраак барып. Өзүңө да тоскоол болот, айланып да кете албайсың. Анан ошол убакта эмелер, булар баягы бош жаткан чүкөлөр да ошо черткенде тийип бири-бирине кагышып тиет, алыстап кетет. Ошондон үчүн баягы баарын бир чертип кеткенге кээде мүмкүнчүлүк болбой калат да. Негизи рекорд канча? Мисалы үчүн эң көп чүкө чыгарды деген учурлар ушул. Эң көп чүкө чыгарды деген азыр Моңголдоров Кубаныч, анан Майрамбек уулу Нурсултан деп ушу Таласта ушундай атайын жабык аянтчанын ачылышы болуп чоң соревнование өткөн да, турнир. Ошол жерден бир отурганда 56 чүкө чертиптир Моңголдоров Кубаныч деген. 52 чүкөнү Майрамбек уулу Нурсултан деген экөө Бишкек шаарынын командасы болуп барып, ошол жерден барып ачылышында ушу биринчи кубок утуп келгенбиз да. Ошо бир эле оюнда, бир оюнда бирөө 56-ны чертти, бирөө 52-ни чертти да. Бирөө кийинки оюнда чертти, бирөө экөө эки башка оюнда чертти. Ошол оюн аябай кызыктуу болгон экен. Абдан кызыктуу болуп, ал жерден дагы элдин ушунчалык көптүгү айыл жергесинде болгондуктан жанагындай спорт залда эл батпайт. Киши мынтип атканга басып жүргөнгө жер жок да. Абдан кыпчылып жүрүп, абдан чоң катуу оюн болгон ал жерде. Ал жакта жабык жерде ачылды эле ушундай аянт. Жабык, атайын жабык кылып ачышкан өздөрүнчө ушу айылдын жигиттери өздөрү баягы эме кылышат. Демек, Талас облусунун курама командасы ошол жакта даярданат, Ошол жерде даярданышат. Ар бир региондо, бардык жерде барбы? Ар бир облустта ушундай жайлар? Бар, Ош областында бар, Өзгөн районунда, ошол Өзгөн районунда атайын Жапар деген аксакал киши өзүнүн демилгеси менен ушундай оюнду өзү демилгелеп, өзүнүн күчүн жумшап, ушу элдин баарын үндөп, айыл өкмөтү кээ бир кишилер жардам берип, ушундай өзү жашнакай салып салганда ошол жердин ачылышын, ошол жерге оюндар өтүп турат. Бул жердеги мына кырчындагы бул эми убактылуу эле да, мисалы үчүн 2 жылда бир келип ойноп кайра кетип калгандан кийин мунун жана астында сиз айткандай атайын даярдалган жанагы акитаж коюлган нерселер жок, бул жерде? Жок, бул атайын эметкен эмеспиз да. Бул дегенде биз баягы кеткенден кийин кайра эле эмки жылы жаз алды менен бул жерге чөп өсүп чыгыш керек. Бул жерге кайра эле чөп өсүп чыгат. Муну биз дагы 2012-дагы 14-дагы жазаганбыз да, ушул жакта оюн болот деп. Аерге болбой, ал жылы абдан жамгыр, ушунчалык аба ырайын катаал болуп, сел жүрүп, оюн болбой калган. Биз бирок жерди жазаганбыз да, ушул эле жерде. Быйыл келсек, бул жерге чөп өсүп, билинбей калган да. Анан кайра эле ошол жерди жазап неметип койдук да. Бул 2 жылда, 1 жылдан кийин эле кайра эле чөп өсүп кетет да. Бул жер бузулбайт, жердин эмеси. Жайлоонун эмеси бузулбайт да. Өтө жакшы. Булар одан аткычтар ушинтип бирден-экинен чүкөлөрдү атат. Ортого 5 чүкө калды. Буну Ордо кулак деп коебуз. Ордо кулакка 5 чүкө калат. Муну ханды чертип алган команда 3 чүкөнү алат. Хан чертип албай алган команда 2 чүкөнү алат да бул жерден. Ошо 5 чүкөнүн экөөнүн бөлүшү 5-3 2 кылып бөлүп алышат. Кайра айтсаңыз, мына азыр 5 чүкө калган болчу. 5 чүкөнү калыс алды. Калыста болот ал. Азыр ханды ким чертип алса, 3 чүкөнү алат хан менен кошуп. Ошондо 3 оюн толук алды деп эсептелет да. 5 чүкө 3 оюн деп эсептелинет бул жердечи. 2 чүкө 1 оюн. Тиги 1 оюн алат, булар эме алат. Чыкпай калды. Экинчи номурдагы Алиев деген чертип атат ханды, Тажикстандык. Бизден 8-чи номурда Ашыралиев Кубан деген. Хан чертип атат. Азыр хан
Биз муну хандап бул жерден азыр жакшы көрүнбөй Ооба, атпайбы? бияктан 1 көрүнүп тыйындык салынат, союздун убагында 1 тыйындык. Кыйын окшойт чыгарган. Чыгаргандан кыйын. Көзгө көрүнбөй атпайбы? Кичинекей эле жалпак. Анакей кичине агарып чыкты го ошондой эле кичинекей нерсе. Ушуну чертип чыгыш керек да. Ушу экөөнүн бирөө чыгарыш керекчи. Булар аталбай калса алмашабы, оюнчулар алмашса болот. Кааласа алмашса болот. Чертмекчилер атайын хан черткичтер. Жылбай койду. Кичине. Мунун эми негизги ушул ханды чыгарганын негизги мотивациясы кийинки хан эми көрүндү. Кийинки оюнду баштайт да муну чыгарган команда. Ошону кимиси чыгарып алса, ошол команда оюнду баштайт. Чийимге жакын келип аз жетпей калыптыр. Бул чүкөлөрдүн өздөрүнүн салмагы барбы? Жана өздөрү атып аткан эмечи, томпой дейбизби, эмне дейбиз? Мунун салмагы бар, эми бул эми одан оору жакшы да, мындай 150-200 грамм, 300 граммга чейин. Ар ким өзүнүкүн алып жүрөбү же баарында Ар ким өзүнүкүн алып жүрөт. Ар ким өзүнө ылайыктуу, өзүнө колуна туура келген алып жүрөт. Эң кызыктуу жери мына ушул жер экен да, жана ханды чыгарганчы. Жакында мына чыкты окшойт, э? Жок, чыгара албайм. Кетти? Давайте, Кыргызстан замена. Азыр алмашып атат мынакей. Булар атайын машыгабы мындай физикалык жактан же буга көп деле анын эмеси Жок, жокпу? одан машыгат. Мына көчмөндөрдүн алдында биз ушу 12 күн атайын окуу машыгуу эмеде болдук да, машыгууда болдук. Ушу Чолпон ата Бостериде атайын ошол жерде 12 күн тынбай машыктык да. Хан чертип аттык, чүкөлөрдү чертип, атып, ар бир ыкмасына баардык нерсеге атайын ушу окуу машыгуудан өтүп даярдыктардан өтүп да. Жок, ал бир андан сырткары мисалы үчүн булардын манжалары күчтүү болуш керекпи? Атайын эмелер бар, испандар деп коебуз го, ошондойлор менен дайым ушинтип машыгып турушат. Колдун күчү абдан керек да буга. Эки манжанын эле күчү менен ойношот да. Муну карап турсаңыз, эки эле менен. Сөймөй эле башкармак. Одан ушул экөө көп күч келет да. Анткени мына булар азыр бир нече убактан бери атып атат, колдору ооруп калды болуш керек дейм да. Ошон үчүн алмашып ойногонго. Булар абдан көнүп, көнүшкөн. жетип көнүткөн. Таристин курама командасы кайрадан чертип атат азыр. Жок, чыкпай калды. Бул ыкмасы барбы? Кандай ыкмалар колдонуп атат азыр булар ушул чыгарганда? Чыгарган атайын мунун Даана кырына тийиш керек го дейм, э? Дал кырына тийип учуп кетиш керек да тиги. Тоңголонуп кетиш керек да, мына жалпагынан кетсе чыкпай калат. Доңголонуп кетиш керек да хан. Кайра. Канча убакытка созулган учурлар болот мына ушундай? Мындайды 15-20 мүнөткө чейин черткен убактар болот кээде. Жердин эмеси шарттары катаал болуп калат да, кээде мындай бош жер болуп. Азыр бул көчмөндө ойногон чоң оюн болуп эметип аткан баарында эме бар да, ичинде баягы сүр болуп атат, элдин толкундоо болуп атат. Бир жагы ошондой, бирок мен могу аянтка бир аз шегим бар да, ушул мүмкүн жана сиз айткандай Таласта ачылды деп, анан өзгөндө бар, жана Бишкекте да бар да. Ал жактарда мынчалык татаал болбосо керек дедим да. Баягыда оңоюраак чыгабы мына ушул хандар же ал жакта деле? Ал жакта эми кээде 3, 4, 5, 6 черткен убакыт. Кээде ушу оюндун ичинде жүрүп аткан убакта эле, оюндун учурунда эле чертип кеткен убакыттар болот, кездешет. Анда деле атса боло береби негизи? Анда да чертсе болот. Ханды чертерде бүйчүккө чертип туруп, өйдө туруп, анан бутту кыймылдатпай туруп чертишин керек да, бир отурган боюнча. Ханды ошол боюнча чертилет да, хан. Эгерде аерден ханды оюнда мындай көп анча черте бербейт да, себеп дегенде оюндан чертип берсе, ушу жээкке 1 метр, 1,5 метр бар жээкке жакындап туруп калса,
ортодогу мына быдымбык деп коебуз, ошо быдымбык менен экөөнүн ортосунан нары карай чүкөдө черте албайт. ооба. Отуруп томпойду ала албайт. Ошо экөө линияны карап, түштө ошол жерден кол да киргизгенге болбойт, томпойду алганга болбой калат да. Ошон үчүн ханды артка да ата албайсың. Ханды ошо тушма-тушкан атасың. Тияка барса тияка атышың керек, тияка барса бияка атышың керек. Ошо ортодон түз атышың керек. Ушундай немеси бар да. Тооруганга да болбойт. Отуруп чертсе болот ханды. Ошон үчүн ханга чүкөлөр азаймайынча өздөрү наоборот тескерисинче тийбегенге аракет кылат. Хан ушу атып аткан убакта кээде оюна жылып кетет да, жарым метр, 1 метрге чейин жыйылып кетет. Ошол убакта да кичине адам көбүрөөк тоскоол болот да. Ортодон неме ата албай, черте албай кыйналып. Демек хан жылып кеткен оюн оорураак оюн болот экен да. Оор оюн болот да одан. Бир 2 метр, 3 метр жылып кетсе одан оор оюн болот. Кайрадан алмашып чыгышты. Азыр бизден Кубанычбек Монголдор чыкты. Кубанычбек Монголдор кайра өзү чыкты. Жакында барды. Тажикстандыкка алмашкан жок, башынан же Алмашты, жана 2-чи номурда чертти эле, азыр 8-чи номурда чертип атат. Улан Рахматуллаев. Да, чыкпай калды. Канча келди? Аз калды. Аз калды, ушу 1 метрдей калды. Чындыгында сиз айткандай жанагындай тегеренип кете турган болсо анда чыгып кетет экен. Жалпы анан 1 тыйындык, 1 тыйындык, союздун убагында 1 тыйындык. Бул расмий эрежеге кирип калганбы же буяка 5 тыйындык, 10 тыйындык салып койсо болобу? Атайын эмеде жазып атканда, эреже жазып атканда мурдатан ушу союздун 1 тыйындыгын колдончук да. Колдончу да бизге чейин деле анан колдонуп келген экен да, анан хан деп калайдан деле кыркып алып салган. Анан бул кичине абдан тегиз, аккуратный заводдон жасалган да 1 тыйындык. Муну оңой менен таба да албайбыз азыр, издеп. Бул жанагы союздун убагындагы 1 тыйындык да, 1 копейк деп жазып турат. Ошондойду атайын барып сатып алабыз базарда. Кээ бир жерлерге барсаң 30 сомдон сатат бирөөнү. Анан бир 10-15ти сатып алып анан келип запастап коюп анан ушуну менен биз оюндарды өткүзөбүз да. Эми бул биздин өзүбүздүн 10 тыйындыктарыбыз бар. Ошолорду да кийин кезде ошолорду да пайдалана баштадык да. Өзүбүздүн Кыргыздын 10 тыйындары. Ал кичине толугураак, мындай кичине калыңыраак да, чеккенге оңой. Азан ушу бизге чеккенге кичине неме болсун деп ушундай атайын салганбыз да. Демек чыныгы сыноо азыр буларга ошо ханды чыгаруу болот. Ханды чыгарып ичкиге азыр. Эгерде Кыргызстан чыгарып кетсе эле, анда демек кийинки оюнда деле дагы өтө жакшы да. Кыргызстан замена. Эгерде такыр чыкпай калсаңда эрежеде кандай жазылган? Чыгара албай койсо. Эгерде 2 сааттын ичинде ушу чертип чыгара албай калса, ошо чыгарылган тээде чүкөлөрдүн эсеби менен эле оюн жыйынтыкталат, убакыт бүтүп калса. Бирок андай болбойт го азыр. Жок, ооба түшүндүм. Демек, эгерде чыкпай калса, буга чейин булар 68 ташты бөлүп алышты да, ошол боюнча оюн жыйынтыктала берет да. Эмне үчүн ошо 68 чүкө деп чечилген да? Бул ушул жактары кандай эреже? Бул кандай түзүлдү эле? Мындай негизи мурда 9дан ойночук. 9 оюнчу, бирөө алмаштыруучу оюнчу 10 киши ойночу. 9 болгондо 88 чүкө салынчу да. Анан баягы тияка бул жака командаларды алып жүргөнгө финанс жетишпестиги да, каражаттын аздыгы, ошон үчүн баягы кишинин санын азайтып эметкенде тозуп алган жакта эле 2 кишиден азайганда эле 20га жакын киши азаят экен да. Ошондой болуп биз азайтып ушуга келтиргенбиз да оюнду. Себеп дегенде оюн улам 9 киши аткып атканда одан убакыт да көп кетет, көпкө чейин созулат, аны чыгара чертти. Азыр ким чыгарат бул жерде? Монголдор чыгарат окшойт э? Ашыралиев Кубан чыгарып чыкты. Ашыралиев Кубан ханды чертип чыкты. Убакыт жүрүп атат. 1 саат 13 мүнөт өтүп кетти ошондо.
ошол эле учурда демек дагы бир кайчы суроо бар да. 9дан 8ге түшүптүр. Келечекте 5 оюнчу калышы мүмкүнбү же андай эмес эле? Жок, ушуга келип токтодук го. Себеп дегенде 5 оюнчу болгондо ортого деген анда 5 оюнчуга 25чкө 48 эле чкө салынып калат да. Ар бир кишинин санына бир кишиге канча чкө? 5 чкө салынат. 5 чкө толук оюн деп коет да. Азыр мына Тажикстан курама командасы 22 чкө алыптыр. Кыргызстан 46 чкө алды. Биринчи эмеде хан чертүүгө чейин. Азыр мына 22 чкө менен булар энди азыраак ойнатат да. Бир 7 баягыда 21 оюн эмес, бир 14-15 эле оюнатып калат да. Оюну кыскарат да булар. Ушул чкөнүн санына карап туруп оюну кыскара берет. Эметкенде ар бир кишиге 3төн чкө коюлуп, бирден толук атыш берилет да. Ошентип оюндар кыскарыла берет да булар. Бул демек ошол башында кимдин чкөсү туруп кетсе, ошол аябай эле маанилүү экен болбойбу э? Ошол маанилүү да. Азыр мына Тобатта 2 эле гол атты. Булардын дагы 19 атышы бар. 19 мүмкүнчүлүгү бар да. Ошону кантип эсептеп чыгат? Мисалы үчүн булардыкы Кыргызстан курама командасыныкы азыр 21ден азайган жок, алар 20 же көбөйгөн жок. Көбөйбөйт, 21 гол эле ата берет да. Көбөйгөн чкөсүн терге эме кылып коюла берет. Өзүнүн эзебинде, тигилердин эзебинде тура берет 21 ашык чкөсүчү. Эгерде Тажикстан курама командасы бул оюнда биздики азыраак чкө алып, Тажикстан командасы көбүрөөк чкө алып кетсе, жана калган чкөсү бар эмеспи? Ошодон чыгарган чкөсү менен Кыргызстан кошуп туруп баягы оюн толуктап алмак да. Чкө тура берет да өзүнүн эзебинде. Бул жерге азыр 68 чкө эмес, азыраак чкө салынды да. Кийинки оюнга 33-55 чкө салынды да. Эмне үчүн? Себеп дегенде бу жерде биздики 35 чкө салыш керек да булар. Булардын 22 эле чкөсү бар да. 13 чкөсүн биз кыйып алдык да. 13 чкө бизде калат. Бизде ханыбызда бар да. 13 чкө, анан хандын 2 чкөсүн да кошо беребиз деп, 15 чкө бизде турат да, запасыбызда. Азыр уже ичке түштү. Демек алар мындайча айтканда болгон байлыгын салды, аларда 22 эле чкөсү бар. Чкөсү калды. Бизде артык баш чкөбүз бар, ошол биздин эмебиз да. Запасыбыз мындайча айтканда. Азыр капитан командасы Касмалиев Майрамбек деген Кыргызстан капитан командасы ичке түштү. Азыр ушул жерде ушул оюнчу тууралуу айтып өтсөңүз да, кандай? Мына жерде отуруп, мындай бутты кыймылдатпай туруп, колдун немеси менен жетип алыш керек да чкөнү. Томпойду алган мына эми оңтойлуу оңой болуп калды азыр. Мына азыр отуруп алып азыр чертет. Азыр бул топ чкө черткен турат, менимче. Жок, бир чкөнү чертет экен. Топ чкө чертеде да, жок черте албай калды. Көп чкө черткенде да бутту кыймылдатпай чертиш керек да. Ханды, топту черткенде. Эки буттан кыймылдаш керек да. Эки буттан көчпөшүң керек. Бир жолу томпойду алган боюнча туруп отуруп чертишиң керек да. Азыр кайра экинчи номурдагы кайра ичке түштү, Нурсултан деген. Бул азыр оңтойлук жагына отурат. Эмне үчүн топ чкөлөр чачпай атат? Азыр чачайын деп атат, мынакей азыр чертет. Мынакей тизесин кыймылдаткан жок, мына чет. 3 чкө чыкты. Бир черткенде. Булар азыр орто эсеп менен канча жаштагы оюнчулар ушул улуттук курама командадагылар? 95-жылкы. Бул Нурсултан Майрамбек болду. 95-жылы төрөгөн. Бул качандан бери ойноп жүрөт, сиз билгенден? Мен Бишкек шаарынын курама командасында бул 2-жылы ойноп атат. Ага чейин Талас областынын командасында ойногон. Кийин Бишкекке көчүп келип бул жакка келгенден кийин Бишкек шаарынын курама командасында ойноп калды. Демек кичинекейинен эле ойноп жүргөн да, негизинен Таласта. Кичинекейинен ойноп жүргөн да. Кармап атат, сабак чекти деп коет, чыгып атат. Жок, чыкпай калыптыр.
Бүлүнбеген менен 6 метр оңой менен алыс. Мына атмакчылар чекедеги үчкүлөрдө атайын жок кылып атат. Байге фонду кандай эле? Ордого кандай байгелер колдонот? Байге фонду ордого 950 миңдер эми. Жалпы. Демек бул жакта 8-орундан 1-орунга чейин баары бөлүндү. 1-2, 3 орунга эле. Байгелүү орундалгандарга эле. Жок, бирок оюндар болду, 5-орун үчүн. Оюндар болду. Оюндар болду. Баягы өздөрүнүн командалары баягы жаңы үйрөнгөн командалар бар, мурда ойноп жүргөн командалар бар, бири-биринин күчтөрүн сынап ойноп көрөбүз деп ойношту да. Мындай бул жерде атат мынакей. Монголия менен АКШ 7-8 орунга ойношту. АКШ командасы утуп алды. Россия менен 5-6 орунга Россия менен Чехословакия ойношту. Свердловский область менен. Ойноп көрөлү деп абдан кызыгышып ойношту булар. Монголдор панч. Сонун атап атат. Ушул Америка Кошмо Штаттарында алар бул жактан кетти, мына турнирге катышып, өздөрүндө барып алар ойноп турабы? Ал жакта федерация барбы Америкада же? Федерация жок. Федерация биздин ушу Казакстанда бар, эми түзүлүп атат да Казакстан. Эл аралык кылып түзүп атабыз да. Тажикстан командасы уже түзөбүз деп эметчип атат. Жетип калды. Эмне деп атат? Калыс. Колу быдымык менен хандан өтүп кетти. Тартып алганда. Өзү байкабай калды окшойт, анан калыс келип эскертип атат да. Эскертип алды. Ошондо жана сиз айткан хан менен быдымык ошол жактан анын колу өтүп кетти дейсизби? Эмне болду? Баягы колун чүкөн чертип кайра артка мынтип колун алганда, үстүнөн өтпөш керек да. Ошондо колунан үстүнөн өтүп кетти. Эркинбек деген жигит, Нарындын жигити, Жумгалдык. Бул улуттук курама командада качандан бери? Канча жыл бар? Бул улуттук курама командада Бишкек шаарынын курама командасында бул көп жылдан бери ойнойт. Биринчи курска келип тапшыргандан баштап национальный улуттук университетти бүткөн өзү. Ошол улуттук университетти быйыл бүттү да. Бул ушул киргенден баштап ушул өзүн баягы ордого кызыгып неметип анан ушу мага келип Бишкек шаарынын курама командасында ойноп калып, ушул жакта ойноп эметип азыр мугалим болуп иштеп атат ушул кезде. Окутуучу. Демек информатик. Өзү информатикадан сабак берет. Информатикадан сабак берет өзү. Мен дене тарбиядан берип атат атпайбы? Жок, информатикадан сабак берет. Бул жерде баардыгынын эле кесиптери ушул чоң өздөрүнүн кесиптери бар, кесиптери бар баарынын эле. Демек жогорку билимдүү экен да баары. Ушул жерден. Военный жагында подполковник бул жерде жүрөт. Военный эмеде иштейт. Кыргызстан курама командасында ошондой. Жок, азыр калыс. Улуттуктарда калыс. Бул жерде баары чоң окуу жайларында мугалимдер, студент кезинде ойногон убагында студенттер окуп аткандары бар. Негизинен Ордо Федерациянын абалы кандай? Канааттандырарлык, жакшыбы же бир нерсе керекпи же кандай баалайсыз да? Жеке пикириңизби? Азыр мына ушул федерацияны дагы биз өзүбүз чуркап жүрүп, биздин ушул жерде ойноп жүргөн азыр калыс болуп жүргөндөр баары мурдагы ордочулар да илгерки. Ошо биздин Тургунбаев Абдылда Тургунбаевич деген аксакалыбыз бар. Ал киши өзү ушу баарын неметип биз биринчи ушу Бишкек шаарынын Ак Ордо федерациясын түзгөнбүз да. Ак Ордо федерациясын түзүп, анан кийин ошол эле жылы кайра республикалык Ордо ойуну федерациясын түзгөнбүз да. Ошол эметип, өзүбүздүн демилгебиз менен чуркап жүрүп, документ деген баягы бирин толтурсаң бири туура келбей калып, ушинтип жүрүп араң соргон эметкенбиз. Анан азыр федерациябыз жакшы иштеп атат. Эми жаман дешке болбойт. Колунан келген жардамын берет.
Ушу федерациянын өздөрүнүн мүчөлөрү бар. Чогулуштар өтүп турат. Ар бир оюнда калыстарды ушу калыстар эмес коллегасы бар арда. Калыстарды ушул федерация жиберет ар бир оюнду. Муну шаарда дагы оюндар ордо оюну эми боюнча ар кандай эмелерде мекемелердин өздөрүнүн спорттук немелер иш чаралар өтүп атканда ошо барып ушул ордо оюнун өткүзүп берип турабыз калыстык кылып биз. Атайын федерацияга кайрылат, анан Бул калыстар дирекцияга кайрылат. калыстар дүйнөлүк деңгээлдеги калыс болуп эсептелет да булар, Эл аралык. эл аралык. Бизде эме жок да, эл аралык. Ханды чертти. Ханды чертип азыр. Эмне жерге келди. Отуруп эле сразу ханды чертти. Азыр мен ханды атат менимче. Тек атып салыш керек болуп атат да. Кайра ичинеби? Антпесе жана сиз айткандай ушул жерде толугу менен өткөнгө болбой атат, баягы. Азыр адады. Жок, калды. Азыр мына бул жагынан гана черткенге болуп калды да. Нар жагынан болбойт. Отура да албайсың, жерде да албайсың. Эч кире да албайсың да басып. азыр томпой бер жагынан өтүп кетпедиби? Жок, ал атканда өтө берет. Черткенде мына ханды атып салды азыр. Ана тигил жакка барып калды, кайра тиги жакка барып калды. 8-номурдагы Ашыралиев деген азыр ханды атты эле, тигил жакка барып калды. Бирок булардын эмеси кетип атат, жана 21 атыш болсо ошол атыш кетип атат да. Бул деле тобокел нерсе экен да. Атып салды. Эми жерге келип түшүп калды, азыр көргөзөт бизге ханды. Камера изде атат. Мына жерге түшүп калды. 1989 копейка. Кыргызстан өзүнүн атышын бүттү. Тескерисинче бир жагынан бул деле тактикалык жүрүш да. Азыр мына Тажикстанга жүрүш өткөн убакта ушундай бери четке чыгарып салды. Аларга деле ыңгайсыздык жаралды. Булар жалаң аткычтар да, булар эми атып салышы мүмкүн да барынча. Булар атып берет. Булар одан аткычтар аз, булар дагы ханды атат го дейм. Жок, кийинки оюнду сразу баштамак. Ханды чыгарып алып деле калган чүкөлөрдү ата беришеби же хан чыкканда токтобойбу оюн? Жок, ханды чыгарып алып деле калган чүкөлөрдү ата берет. 5 чүкө калганда оюн токтойт дагы 3 чүкөнү тигилер алат да кайра эле. Ханды чыгарган команда алып кетет да, 2 чүкөнү берки командага берет. Бир оюн берет да. Тигилер 3 оюн толук алып туруп анан кайра оюнду баштай беришет. Хан атып алган команда оюнду баштай берет да. Сиздер ошентип Кырчын жайлоосунда башынан аягына чейин жүрдүңүздөр да, дээрлик. Ошол атмосфераны айтсаңыз, кандай болду? Негизи эле жылдагыдан быйыл абдан жакшы болду деп ойлойм да, себеп дегенде мурунку көчмөндөрдө деги көз ачырбай жамгыр жааган да. Буда жамгыр жааган жок. Бул жерди дайындадык, ушул жерде биз барып өзүбүз дайындап аттык да, улама убакыт болгондо барып дайындап, топурагын апарып түшүрөбүз. Тегистейбиз, кайра келип трамбовать этебиз, анан келип мына бози деп атпайбы бизде муну. Бул көчмө бози атайын. Атайын быйыл бизге ушул улуттук дирекция тарабынан борбор оюндарын дене тарбия жаштар иштери жагынан ушу жардам катары одан чоң эме кылды десем болот да. Ушул бозиди жасап берди да, быйыл 2 бози. Бул деле чоң нерсе да. Бул абдан чоң нерсе да бул. Демек жаанга деле даяр болчу экенсиз. Жаанга дайын болдук да, абдан дайын болуп, ушу ичи да кенен. Ал дагы элдер сырттап, могу нар жагында дагы 1,5-2 метр кенен отуруп элдер көргөндөй дагы ылайыктуу жер бар да, баягы элдер жөнүндө сыртында отурат, бирок ичинде отурса да болот да. Бул диаметр 16 метр кылып жасаттык да бозиди. Могу ордо аянтчасы 12 метр. Сыртында тургандардын да үстү жабык болобу ошондой бир аз? Жок, сыртында тургандардыкы ачык. Азыр булар баягы күн ысык болуп эле сыртында туруп атат да, ичинде. Баягы күн жааса өздөрү эле корголоп ичине кирмек. Ичине кирсе демек бул жерде барбы? Булар отурбайбы мына кийинде отургандай. Тетинондай пластмасса чүкөлөр туруп атайын ушу отургуч сыяктуу болуп жасаткан. Мурунку 2014-16-жылы. Ушулар атайын отурат. 2-3 киши отурса болот да, ар биринде. Ичке түшүп алды Тажикстан. Азыр чүкө мисалы үчүн тип
боз үйдүн чийине бир дээрлик 2 метрде жетпей эле токтоду окшойт, 1,5 метрдей. Демек чийин ошол Чийин жерлерде. бул жерде орун бар да, нары жакта кишилер кенен жүргөнгө орун бар. Хан кайда калды эле бул? Хан бел жакка келип калган. Хан ортосуна четкенге болбойт. Хан нар жакка чечет. Көрдүңүзбү? Ортосунан чийин менен хан ушу биздин азыр тушунда отурат. Азыр ошол тоскоолдук жаратууда, Не отор азыр ошол эме алат. Ал жерде чыкпай калды. Чыкпай калды. Эрежени толук биле бербегендер ойногондор бар окшойт. Бирок ал негизи маселе деле эмес да, калыстар айтып турат, Жок, калыстар айтып эрежени үйрөтүп турат. Жок, негизи билет булар. Эрежени билет. Отурганда баягы оюнчу деген эмоция кээде кызып кеткенде оюнчу кыйын деле оюнчу жананын үстүнөн колун өткөзүп жүрүп атпайбы, байкабай калат да, баягы чертип аткан убакта. Азыр эле чүкө калыптыр, бул жерде онго жетпеген эле чүкө бар окшойт. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 чүкө калыптыр. Хандатты. Хандаттыбы? Хандатты. Каянаты. Турат. Ушул жактан эле четке андан ары ата берсе болобу? Жок, бери карай тияктан атыш керек да, тиги чийин менен атыш керек ал үчүн. Каптал жагынан атса болбойбу? Болбойт. Түз бетиги ортодо эме турбайбы, мындай сар караган эме. Ошонун тушу менен өтүш керек да. Ошону туштай атыш керек мындай атканда. Башынан аягына чейин демек аба ырайы жакшы болуп берген экен да? Аба ырайыдан жакшы болду. Сиздер ошол жакта жатып аттыңыздарбы же? Жок, биз Бостерден келип аттык да, барып келип аттык. Баардык курама командаларды сиздер карап аттыңыздарбы же ар ким өзүнүн жолу менен? Жок, баарын биз чогуу бир жерде, ушу ордочулар чогуу бир жерде болуп, эртең менен чогуу кечинде тамактанган жайыбызда чогуу бир жерде, эртең менен баягы кечинде бош оюн бүткөндөн кийин бир жерде 5-6 кийин оюн бүтөт да. 5тен кийин оюн бүткөндөн кийин барып чогуу бири-бирибиз менен эмелерди алмашып, ал жактан дагы атайын волейбол ойногон жери бар экен, ошол жерге эмелерди өтүп алып, аяктан дагы эрежелерди дагы кечке бир сыйра бири-бирибиз менен бирибиз эметип, ушуларды көргөзүп аттык биз билгендерибизди. Кээ бир Тажикстан курама командасы өздөрүндө ойногон, кандай ойногон эрежелерин бизге айтып атты. Ушинтип баягы тажрыйба алмашып да. Ушундай сүйлөшүп. Кыргызстанга арасында көпчүлүк эле биринчи жолу келди болуш керек, айрыкча Скүлгө. Алар кандай таасирленди? Алар ошо кээ бир биринчи келгендер, муну Чехословакиядан келгендер, биринчи келген, Монголиядан келгендер, абдан биринчи келгендер бар экен да. Көлдү көрүп, ушунчалык жылуу түшүп алып, ушундай таң калышты да, бул кандай керемет жер деп, мындайча керемет деди да. Тообузду көрүп алып, жанагы кырчындын ичинде кайра айланып, Семеновка менен кетип, Биргөревка менен чыгып атпадык бул, мындай айланып. Мындайча айтканда односторонний окуйт эмессизби? Айта берем, түшүп аттык да, көрүшүп алып, жана сууларды көрүп алып, суунун ушундай тунуктугун, мустактыгын, ошол жерден эле барып эле суу ичип атканында мустак булактын суусу да. Мындай мөңгүнүн суун ичип аттык да. Мындайча айтканда, тим эле абдан тамшанышты да, мындай ушундай керемет жер экен Кыргызстан деп. Көлдү көрүп алып, көлдөн чыгышпайт, кечинде ужундан кийин деле барышып алып, же тамак болуп калып жүргүлө деп атыр, араң алып келебиз. Аны деле унутуп калып атышты. Көлдөн чыгышпайт да, көлгө түшүп эле. Кандай керемет сонун деп эле. Көлдү атайын бирөө жылытып койгондой деп. Негизи ордого келгендер демек баары эле ыраазы болуп эле кетишти. Ыраазы болуп, абдан ыраазы болуп кетишти да. Азыр болсо мына таш чүкөлөр уламдан азайып атат. Азайып атат, атып чыгарып атат бирден-бирден. 5 чүкө калганда кайрабайт. Жана Тажикстан капитаны калпак кийип жүрдү эле. Калгандары кадимкидей эле мындай кепка кийип алыштыр да. Ушул форма боюнча кандай эрежелер бар? Баш кийим сөзсүз кийиш керек же бир нерсе дегендер барбы же? Эми баягы
баш кийим баягы өзүнүн эмесине карап эле баш кийим кий деп эметилбейт. Баягы эгерде эшикте күндө болсо, күн өтүп кетпесин, мурда ачык жерде оюн болчу да. Күн өтүп кетпесин деп бейсболка мындай эмелерди кийип алчу башкачы. Же мындай калпак кийип алса болот. Бут кийим боюнча бут кийим боюнча бар. Мына такасы болбогон, жерди касып кетпеген. Жалпак мындай ботостор керек да. Такасы болсо ойнотпойт. Себеп дегенде оюнга кирбейт да, алмашып киришет. Эметкенде жерди касып неметип салат да. Спорт шым менен атайын. Бутка спортивный бут кийим. Чолок шым кийип алып, мисалы үчүн шорты кийип алып ойногонго болбойт, ал боюнча эчтеке жазылган эмеспи? Ал боюнча жок. Жайдын күнү эгерде күн абдан ысык болсо, шорта кийип ойносо болот. Мисалы үчүн мектеп окуучуларына шорта кийип ойното беребиз да биз. Бешөө калды окшойт азыр. 5-кө калдым, калыс алды, ханды салып берет. Азыр эгерде чүкөлөр Ханды кайрадан ортого алып барышабы ошондо? Ханды ортого алып барып туруп, эмен жанына салып берет, анан ошол жерден булар чечишет. Анын өзүнүн орду барбы же? Орду атайын орду эменин түбү. Турбай сары болуп турган, быдымык деп коебуз да, ошонун түбүндө чүкө салынганда ошонун түбүнө салынат. Чертип атканда ана бир эле чертип чыгарып салды. Ушинтип бир черткенде чыгып кетет да. Муну Кыргызстан биринчи атты, анткени Кыргызстан атып аткан болчу таштарды. Ошон үчүн биринчи аттуу Кыргызстан. Эгерде оюн кезеги кимде болсо, чүкө төгөнгөн убакта ошол команда ханды чертип баштайт да. Азыр Тажикстан курама командасынын эмеси жетпей калды көрүнөт менимче оюнга. Андай болсо беттеш соңуна чыгып калабы? Беттеш соңуна чыгат. Ошол алардын чүкөсү жетиш үчүн канча болуш керек саны? Алардын чүкөсү жетиш үчүн ар бир оюнчуга оюн болуш керек да, 7 чүкө жетип туруш керек да. 7 чүкөм болсо мен бирден оюн аталам да. Ошо бир чүкө какмай бир оюн деп коет. Ошо 7 чүкөдөн ашык 7 чүкө болуп туруш керек да. 6 чүкө болуп калса оюнга жетпей калат. Бир кишиге да жетпей калып атат да, ошондо. 6 чүкө эле болсо оюн командасы менен атталат. Бул командный оюн да. Командасы менен ойногой калат. Эгерде 7 чүкөсү болсо, демек баары бирден атканга. Мына эки оюнда эле мына Кыргызстан 169 чүкө чыгарыптыр. Тажикстан 37 чүкө чыгарыптыр. Тимур. Азыр биринчи айланпас 46, экинчиси 45 экен. Мына азыр 3-чү жолку салынып атыптыр. Тажикстан 16 экен. Демек азыр дагы булардын баары бирден эле оюн атылат да азыр. 2 чүкөдөн коюлат. Ошо 14 чүкө коюлганда бирден оюн атат. Эгерде 3 чүкө болсо 2 оюн атат да. Азыр булар 16 экен, 14 болгондо бир оюнчу, 2 оюнчусу 2 колдон атат. Калганы баары уже ортодо чүкөдө көрүнүспү, азайып барат. Мына азайгандан азайып баратат да. Туп-туура 2 саат болгондо ошол жерден токтотуп салышат, эч нерсесине карабай. Ушул эгерде ушинтип салынгандан кийин бир 2 мүнөттөн оюн убакыт бүтсө, ушул майдан токтойт. Азыр убакыт абдан көп экен, себеп дегенде анчалык эле убакыт. Бир сааттан ашык убакыт ойнолду көрүнөт. Жок, жана 1 саат 13 минутта деп көрсөткөн. Мүмкүн эми муну камерага тартканда ортосунан кээ бир жерлери токтоп калса керек деген ой бар да. Ошондуктан келечекте муну түз эфирге чыгарыш керек дегендей ордону. Бул спорттун түрү биздин каныбызда бар да. Негизинен дайым эфирден берилип турса эл үчүн бул аябай кызыктуу да. Ооба, эл үчүн абдан кызыктуу. Ан үчүн турнирлердин санын көбөйтсөңүздөр, Кудай буйрсачы. Биз да көбүрөөк тартып эфирге берип турсак. Муну жаз алды менен негизи эле мектеп окуучулары арасында спартакиада башталат. Вуздар арасында универсиада башталат. Ошол ордо боюнча болот. Бүт ушу жазында, ушу апрель айында ушу башталып эметилет, ушу майдын аягына чейин. Студенттер менен окуучуларды бүтөт, анан кийин областтардыкы, райондордуку. Негизи эле ордо жергебизде азырынча жакшы эле өтүп атат деп ойлойм менимче. Ошол универсиада болгондо, мисалы үчүн университеттер арасында сиздер өзүңүздөр алып келип эле ошол өзүңүздөрдүн ордодо ойнотосуздар, ошондойбу? Ооба. Бизге кайрылат атайын немелер ушундай өткүзүп неметкенге, биз калыстар тобун алып барып, ошол жерден
калыстык кылып баардык оюндарды каерде канча саат канчада каерге өтүштү биринчи баягы судейский эмеде айтып беребиз, анан ошол жерге келишип командалар менен келип ойношот. Ал жерде мындай камера койгонго ыңгайлуу жерлер барбы? Бийигирээк, мындай үстүнөн өйдөрөөк көрсөткөнгө ошо сиздер өткөрө турган Бишкектин кайсыл жеринде ошол? Биз мурда ушу эмелердикин ушу национальный биздин улуттук университеттин ачык аянтчасында өткүзчүк. Мына эми биз мына кече жакында муногу тигилип турбайбы, муногу биздин боз үйүбүз. Ушуну ошол улуттук университет суранып атат. Бизге келип алар жер бөлүп берип атат да, ошол жерге тигип алып, алардын окуу процесстерин дагы ошол жерде жүргүзө берет өздөрү. Биз ошол жерде соревнованияларды, тренировкаларды өткүзө беребиз деп баягы чогуу чараны иш кылалы деп биз сүйлөштүк. Алар өздөрү ушул ошондой эми айтышты да, ушул абдан жакшы неме экен. Жардамы ошондой болуп атат да, алар бизге жер бере турган болду. Биз бир боз үйдө ошол жерге дайым ошол жерге тиге турган болдук. Ошол жерден азыр болгон ушу оюндарды шаарда, Бишкек шаарындагы эмени ошол жерге өткүзүп тура турган болдук да. Жок, ошо айтайын дегенбиз, сиздер шарт түзүп бере аласыздарбы дейм да. Мисалы үчүн азыр камера мына жөн эле туруп тартып атпайбы? Ошон үчүн жана хан көрүнбөй калып атат, баардык каймак көрүнбөй калып атат да. Ал мына бул көрүүчүнүн көзү менен эле деп айтсак болот да. Азыр мындай туруп алып эле ошол жерден тартып атат. Мындан жакшыраак кылып элге жеткирсек болобу дейм да. Камера деле Менин оюмча бийигирээк, алысыраактан бийигирээк туруш керек го дейм да. Анан өзү жакындатып, алыстатып тартат го дейм да. Үстүнөн отуруп тартса да болот. Эгерде тигил бизден суранганда деле болмок, мунун аркасынан азыр ойноп атпайбы? Азыр камера нар жагынан келип туруп, жакыныраак келип туруп, ичине кирип тарса деле болмок. Басып келипчи. Же 3 тарабына 3 камера коюп коюш керек экен, ошондой. Же ошондой болуп койсо болот. Мына үстүнөн деле эми үстүнө отура тургандай ылайыктуу жер жок. Постоянно же бир камераны ортону каратып ийилип коюп эле өзү тартып бере турган болсо. Аны сөзсүз түрдө азыр ханга баратканда бул азыр. Бат эле чүкөлөр азайып кетти. Негизи аз болчу. Азыр эле чүкө болчу да, азыр ушу бир отуруп эле бир 20 чакты чүкө, 15-20 чүкөнү чертип койбодубу? Эми бул беттештин жеңүүчүсү ким экени дээрлик аныкталып калды. Аныкталып калды. Мына азыр ушул жерден Тажикстан командасына кезек келелек да. Тажикстан командасына жетпей калды көрүнөт. Чүкө болгон чүкөнү атып салды. Ортодо бир 6-7 эле чүкө калды көрүнөт. Мына муну да атып салды көрүнөт. Жок, чыкпай калды. 7 чүкө бар экен ортодо. Аз жерден чыкпай калыптыр. Кайра экинчи кезегине келди, экинчи оюнда атып атат. Кыргызстан курама командасында кадимки деле 21 атыш ата берет булар. 21 атыш бар, атыша берет. Менен албай калды. Азыр 2 чүкө атса кайра хан чертип башталат да. Атып салды, 1 чүкө калды. Негизинен айрышкан деле күрөш жүрбөй калыптыр. Тажикстанга караганда Кыргызстан курама командасы бир топ эле күчтүүлүк кылыптыр. 3-чү орун үчүн болгон беттеш кандай? Оор болдубу эки команда үчүн тең? Жал жакта дагы. Азмеске ошо 3-чү орун оюнун көргөзүп берет. 3-чү орун үчүн. Так, 3-чү орунга Россия менен Казакстан ойношту да. 31-32 эзебинде оюн бүтүптүр. Көрдүңүзбү? Казакстан 1 чүкөгө утуп алды да. Абдан бул оюн абдан өтө ушундай напряженный оюн болду. 1 чүкөгө утуп алды да. Казакстан утуп алды Россиянын командасын. Москвадан келген российский. 3-чү орун өтө кызыктуу болгон экен чындыгында. Абдан курчуш оюн болду. Ушу ал бул астында түшкө чейин болгон, аны дагы тартып кетти көрүнөт башка немелер. Биз ага чейин ошол оюнду карап, ошол оюнду эметип, 3-4-үнчү анан кийин кезек менен оюн өткүздүк да. Ой, финал эң акыркы оюн болчу да. Бер жактан Азыр эми мындан кийинки кайра оюнду баштаганга негизинен
убакыт деле калган жок да. Анан булар ханды атып аткан эмне үчүн? Жанагы 3 чүкө менен 2 чүкө ошонун айырмасын эме кылыш үчүн жок, атып атышат. азыр убакыт бар. Булардачы 20 мүнөт, может 40 мүнөт, жарым саат убакыт бар болуш керек да менимче. Эгерде ханды алып кетсе, булар убакыт бүткөнчө баягы хан чокондоп коет да. Бир эле хан менен булар ойната берет да. Бирден ойнатат, жети ойнатат да. Бир эле ханды алып эле. Чүкө да албайт, хан менен ойношот. Хан чокону алышат да. Ханды алганда булар ошондой эме укукка ээ болот да, бирден ойнатканга. тийгизип жиберсек. Bizler жок дегенде ошол оюнду алып алса, ортону кайра баштасак, дагы чүкө алып убакыт жетишинче аракет кылалы деп атат да булар дагы азыр. Демек мотивация жетиштүү экен буларда жанагы. Бул ханды өзү коюп алса болобу же атандашы коюп берет? Атандашы коюп берет, чыгарып кетти. Демек 3 ирет хан чыгарды Кыргызстанда. Ханды 3 жолу 46 эсебинде, анан 45 эсебинде, 40 эсебинде чыгарыптыр. Булар Кыргызстан командасы. жок беттеш бүттү окшойт, бири-бири менен кол алышып атканда. Бүттү. Беттеш бүттү ошо менен. Жалпы эсеп ошондо азыркы финалдагы 169-37 эсебинде биринчи, экинчи орунда ойнолгон оюн мынакей чүкө. Ооба, туп-туура 40 мүнөт убакыт бар экен азыр. Убакыт бүткөн жок бул жерде. Бүткөн жок, эми тигилердин чүкөсү жок болуп калды да азыр. Акыркы алардын үмүтү хан болчу. Ханга чейин алып кетишти да азыр. Урматтуу мекендештер, спорт сүйүүчүлөрү, ошентип сиздер 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында өткөн ордо боюнча финалдык таймашка күбө болдуңуздар. Жалпысынан 8 команда катышкан болсо, ошолордун арасынан мына суурулуп чыгып Кыргызстан менен Тажикстан курама командасы финалда ойноду. Ал эми финалда мына биздин кадырлуу коногубуз Жаныбек Айталиев айткандай 169-37 эсебинде. Албетте бир топ эле ири эсеп, чоң айырма, мына ушун менен чоң айырма болду. Кыргызстан курама командасы жеңишке ээ болду. Биз чын эле куттуктайбыз Кыргызстан курама командасын, анын машыктыруучусу катары. Мына сизге да сизди да куттуктайбыз. Жана рахмат. Терең ыраазычылык билдиребиз. Мына келип биздин көрөрмандарга түшүнүктүү кылып ушул спорттун түрүн кенен жеткирип бердиңиз. Студиядан буюрса дагы келечекте башка турнирлерде жолугуп турабыз деген терең ишенич бар. Жана беттеш соңуна чыкты. Демек кошушо турган убакытка келип жеттик. Кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев жана ордо боюнча Кыргызстандын курама командасынын ага машыктыруучусу Жаныбек Айталиев болдук. Саламатта калыңыздар.